Урматтуу мекендештер, бүгүн Курбан айт. Баарыңыздардын айтыңыздар марек болсун. Албетте сиздердин жөнөткөн аманатыңыздарга бүгүн ушул Жалал Абад жергесине бодо мал алып, азыр бул жерге чогултуп, анан келе албагандарын үйлөрүнө жеткирип, сиздер жөнөткөн курбандыкка деп салган аманатыңыздарга мал алып кече күнү бүгүн курбандык чалынып, мына азыр даректерине жеткирилип атат. Буюрса эртең Ош жергесинде так эле ушундай бир туугандарыбыз чогулуп, мына ошол жакта курбандык чалынат, мына ошол жакта иш чара өткөрүлөт. Анын эртеси Кудай буйруп, дагы да мүмкүнчүлүк болуп калса Баткен жергесинде болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу апалар, арбаңыздар, баарыңыздардын бүгүнкү айт майрамыңыздар менен биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана фондду колдоп келген элибиздин атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Өзүбүздүн атыбыздан дагы дайыма ошо курбан айттарда ушул сиздер менен мына ушул ошентип мына курбан айт майрамдарын, орозо айт майрамдарын Айнур эже дайыма чогуу ушул жерде бир кичинекей болсо да иш чара өткөрүп келатабыз эжеке. Сиздерге рахмат, Айнур эжебиз, Суксур эжебиз, жана бизде фонддун волонтерлору, жана фонддо мүчөлөр ушундай бир сиздерди бизге издеп, таап берип, анан ошол эл ортосунда көпүрө болуп келатабыз. Негизи биздин Ак ниет аманат коомдук фонду 2021 түптөгөн муктаждар комплексинин астына дайым чогулабыз. Бул жерде чындыгында баягындай документтери туура келген, тастыкталган бир нече адамдар жашап, кайра чыгып, кайра жашап, азыркы учурда жашап аткан үй бүлөлөр дагы бар. Мына бүгүн алар дагы айттап, сүйүнүп, айылдарына ушул жол алышып, кээ бири лечение алып, эки эжебиз коляскада, бир эжебиз мына Айнур эже жакыныраак келип койсоңуз. Айнур эжекебиз жылда өзү салам алейкум, кандайсыз эже? Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, жакшы. Маанайыңыздар жокпу? Иә. Жакшы, Сиздин маанайыңыз жок болсо караң, эжелердин да маанайы жок. Жок, маанайыбыз жакшы. Жакшы элеби? Алхамдулилlah, шүгүр. Майрамыңыздар менен. Баардыгыңардын майрамыңар менен ошо. Эжебиз менен биз көп иштерибизди ошол көп жылдан бери кеңешип, акылдашып, сиздер менен жолугушуубузга дагы себепкер болгон мына ушул Айнур эжекебиз. Мына ушул жакында эле бул жерге бир семьяны Айнур эжекебиз издеп, карап, туура көрүп, ушул эжебизди ушул жерге жайгаштырып алдык. Аябай бир чыныгы момун эже, эжеке. Бир коебуздан чоалбаган, бирөөгө ашча сүйлөбөгөн, бирөөгө зыян тийгизбеген, өзү менен өзү жашаган сонун эже бүгүн Кара Дарыяга айттап кетип калыптыр эжеке. Ушул жерде жашап атат. Андан сырткары Ала Букада, бул жерде Аксыда жашаган бир туугандарыбыз бар. Мен буну эмнеге айтып атам? Ушул эжебиз аркылуу ушул жерге муктаждарды карап, анан эжебиз документтерин бизге көргөзүп, анан биз дагы ошол фонддун мүчөлөрүнө, өкүлдөрүнө, комиссия тобуна көргөзүп, анан туура көрүп, ушул жерге буйруса улам киргизип атабыз. Азыркы учурда дагы 1-2 семья үй бош турат. Кудай кааласа мына айттан кийин, анан бул жер ысык экен, бир аз ушул берки семьялар дагы жакында келсе, ошолор менен кошо дагы бир 2 семья киргизебиз деп турабыз. Аларды дагы карап, кандай үй бүлөлөрдү киргизебиз. Кыскасы, бүгүнкү күнгө чейин урматтуу мекендештер, бул мынакей эл журтубуз колдоп ушул комплекс салынып калган экен. Ушул күнгө чейин кеминде бир 20дан ашын 30 үй бүлө ушул жерде пайдаланды. Мисалы да, эң азы 1 ай жашап, эң көбү мына ачылгандан тарта жашап атышат. Мына ошентип кыскасы пайдаланып атат.
Мен бир аз темадан чыгып кеттим. Урматтуу мекендештер, бүгүн Курбан айт. Баарыңыздардын айтыңыздар марек болсун. Албетте сиздердин жөнөткөн аманатыңыздарга бүгүн ушул Жалал Абад жергесине бодо мал алып, азыр бул жерге чогултуп, анан келе албагандарын үйлөрүнө жеткирип, ушундай бир иш-чара өткөрүүнүн аракетинде болуп турабыз. Ушул сиздер жөнөткөн курбандыкка деп салган аманатыңыздарга мал алып кече күнү бүгүн курбандык чалынып, мына азыр даректерине жеткирилип атат. Буюрса эртең Ош жергесинде так эле ушундай бир туугандарыбыз чогулуп, мына ошол жакта курбандык чалынат, мына ошол жакта иш-чара өткөрүлөт. Анын эртеси Кудай буйруп, дагы да мүмкүнчүлүк болуп калса, Баткен жергесинде болот. Эми эже аз болсо дагы бир эжелерди бир кичинекей бир баягындай курбандык чалган эт таратып, анан эми сүйүндүрө албасак дагы бир кичине дубасын алып коелу деген иш-чара болуп атат. Дуа кылайлы. Ушу баарыңардын айт майрамыңар менен айтыңар кулук болсун. Тынччылык болсун, аманчылык болсун, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Ушу алыста сапарда жүрүп, ушу салымын кошкон балдарыбыз аман эсен ушу өзүнүн мекенине, өзүнүн бала чакасынын алдына, ата энесинин алдына эсен аман кайтып келсин. Ошолорго Аллахым ден соолук берсин. Тынччылык берсин, аманчылык берсин. Бирөөнүн мекенинде иштеп жүрүшөт. Аллахым өзүнүн панахында асырасын, жаман нерселерден сактасын, курулай дооматтардан сактасын ошо балдарыбызда. Ошо рахмат ошо балдарга. Дайым жылда бизди эстеп жүрүшөт. Ошолорго ошо Аллахым разы болсун, Медер сага да Аллахым разы болсун. Жылда бизди ушинтип чакырып, эстеп, бардыгыбызга сүйүнтүп отурасың. Ушу өмүрүң узун болсун. Өмүрүңө береке берсин Аллахым. Дайым ушинтип эстеп жүрө бергениң. Дагы да азыр мына 100 адам чакырсаң, кийинки жылы 200 адамдарга курбандык кылып чакыргының. Алла разы болсун сага. Эч чарчабай иштеп жүрө бергин ушулардын арасында. Ана омин. Рахмат. Кеңиздер, анда эмесе Айнур эже сиз алып келген үй бүлөлөрдү өзүңүз чакырып, өзүңүз колуңуз менен тапшырыңыз. Дуа алып коесуздар эжекелер, Макул. Сиздер ол эми бала чака сиздерде деле бар. Ооба. Үйгө алар дайым кызматтасыздар. Анан дайыма сиздер баягы мен көп байкайм. Өзүңүздөр муктаждар таап берет экенсиздер дагы, ошолордун катарына кошулуп 1 килограмм ун да албаганыңыздарды көп байкадым да. Анан чындыгында акысыз бизден ашык болсо ашыктыр, кем эмес кызмат кылып атасыздар. Алла разы болсун. Айнур эже бир мекендештерибиз дайым бизди колдоп келет да. Жана бир сонун керемет дуаңызды айтып кеттиңиз, Уксур эже. Анан мына кече күнү 2-3 күн бою эфирге чыгып отуруп, мына бүгүн кече күнү буйруса Кудай жалгап ошол 80 миңге бодом мал алып алып, мына ушул буйруса Жалал Абад жергесине курбандык чалдык. Ушугана да шүгүр да, азыр канча үй бүлөлөргө жеткирип. Эртең Кудай кааласа Ош жергесине дегендей, андан кийин Баткенге Кудай кааласа, мына ушу колдоп аткан эли журтубузга бир жакшы каалоо тилек дуаңызды бериңиз эми. Апалар кетип калышты, эфирге түштөн тартынат. Эми бул майрам да бүгүн негизичи, Курбан айт майрам турабы? Аллага чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдарыбызды Аллахым жеткирсин. Ушул бизге берип аткан ушу балдарыбызга Алла разы болсун. Ниет тилек менен беришсе, ошо кылган эксандары, ушул кылган эмелери, курбандыктары кабыл болсун Аллахтын алдында. Эртең акыретте ошолордун алдында Аллахтын алдында жүздөрү жарык болсун аша. Тынч болсун, аман болсун, бала чакасы менен тынч болсун. Ошо сапарда жүрүшөт. Аллахым ушуларды курулай дооматтан сактасын, эсен аман бала чакасынын алдында, ата энесинин алдында жакшы ойноп күлүп келишсин. Тапкандарын Аллахым береке берсин. Ошо
Алла Таалам бир бергенде ошо 100 эселеп көбөйтүп берем дейт. Ошо 100 эселеп, миллион эселеп ошолардын бергендерин Аллахым көбөйтүп берсин. Медер сага да Алла разы болсун. Дайым ушинтип элдин кызматында жүрө бергиниң. Кудай кааласа Аллахым эртең акыретте бул кылган жакшылыктарымдын баардыгын эселеп Аллахым көбөйтүп берет. Иншалла Кудай кааласа. Өмүрүңө береке берсин Аллахым. Тынччылык болсун, аманчылык болсун, заманыбыз тынч болсун, Амин. Рахмат эжелер. Алла разы болсун сиздерге да. Майрамды жакшы тосуңуздар Айнур эже. Рахмат чоң, рахмат Медер. Ушу бизди да эстеп бергениңе. Кудай кааласа. Жылда бересиң. Урматтуу мекендештер. Жок, сизчи Айнур эже азыр буну бирөөгө бербей үйүңүзгө бала чагаңыз менен алып барыңыз. Мейлиңизби? Бирөө көрсөңүз капы болом. Урматтуу мекендештер, жүрүңүздөр. Бизде дагы сыртта жеңиш таксыр. Салам алейкум. Кандайсыз, ден соолук жакшыбы? Амансызбы? Айтмарек болсун. Баршаңызга барар болсун, доктор. Ден соолук кандай? Болуп атат секин. Жакшы жүрөсүз, кыйналбай? Жеңиш таксыр, могу баягы Никит таксыр, Момуш аке, баягы Жолдубай экеби, ошол Алмаз аке, төртөө тең бул жерге келе алышпады да? Шартка байланыштуу келе алышпады. Ооба, мына ошол 4 эмени мынакей салып ком. Ооба, багажга сал. Ушуну дарегине жеткирип коесуз. Таксыр мен дайыма бизди колдоп келген эл журтубузда. Негизи урматтуу мекендештер, бул жеңиш таксыр тааныган билгендер болсо керек. Мен бир эле кыска сөз менен айтканда, бул киши жеңиш таксыр биздин айылдын убагында имам болуп турган. Азыркы учурда биздин фонддун официальный мүчөсү, документальный мүчөсү. Биздин мындай айтканда кеңешчибиз, биздин мындай айтканда устазыбыз, биздин мындай айтканда дайым акыл насаатын берип турган агабыз. Мына ушинтип жеңиш таксыр менен мен эфирден сиздер менен бөлүшүп, кеңешип турбасам дагы, бирок эфирден сырткары көп маселени талкуулашып, кеңешип, биргеликте көп иштерди мындай айтканда чечип, натыйжалуу аткарып келебиз. Бул туура жеңиш таксыр, Анан негизи эле бул биздин фондко мүчө болуп калганыңызга, ушундай көп иштерге себепкер болуп атканыңызга мындай айтканда кандай сезимдер? Эми алхамдулилlah түзүк аракеттер жакшы. Алла разы болсун. Демөчүлөргө да Алла Таала разы Мындай болсун. сиз мындай жакынды дагы, алысты дагы баарына бирдей мамиле кыласыз. Кыскасы баарын көңүлүн бирдей карайсыз. Бир капа болсо дагы акыйкатты айтасыз. Азыр фонддун мындай ишмердүүлүгү мурда мейли алгач ачылганда, анан 2 жыл мурда, анан азыркы учурда мындай акса ойлотабызбы азыркы учурда? Эми жакшы эле барды, Кудайга шүгүр. Ар бир иш ниетке баглык дейт го. Жакшы эле болуп атат, баардыгы үйлөр салынып атат, муктаждарга жардам берилип атат. Оорулар барып, Алла насип этсе шифа таап келип атышат. Жакшы болжол эле. Буйруса дең, Рахмат. Анан жеңиш таксырга негизи биздин эң фонд ачылганга чейин ушу Москвада эмгектенип жүргөндө таксырыбыздын үй бүлөсүнө инициатива көтөрүп, ушундай жаркыраган заманба 3 бөлмөлүү үйлүү болушуна себепкер болгонбуз. Мына андан кийин бир-эки досторубуз менен биригип паровой отопленияларын кылып, кыскасы азыркы учурда бала чакасы менен ошол жерде сонун күн кечирип атат. Мына өзү таксиде үйгө барганда жеңем алып түшүп, кайра жеңем отургузуп коет. Мына көп адамдарга үлгү катары айтып кетер элем да, бул жеңиш таксыр чындыгында үлгү да. Анткени биз ошол убакта кызмат кылып койдук, кичине андан кийин бир дооматын айтып чыккан жок мисалы. Дайыма дуасын берип келет. Анан бир сонун бир иш, фермер мындай айтканда бир сонун бир иш ачып алган. Ошол иштин үстүндө, аракетте, мындай айтканда бирөөнү карап отурган жок. Жакында ошол ишин дагы сиздерге бөлүшөбүз. Таң каласыздар буюрса, жеңиш таксыр. Бизге дагы мындай стимул болуп атат, бизге дагы дем күч берип атат. Мен дагы ошол бизнести баштасам окшойт деп ойлонуп жүрөм, Андан дагы башка да дыйканчылык кылсак деле болот. Возможность бар. Ошол сал кичине айыл өкмөттөн жер берсе эле болду. Результаты көрсөтүп атыр иншалла. Мына азыркы учурда деле өзүңүздүн жериңизге эгин эгип кадимкидей эле малдарыңызга тойту өзүңүз даярдайсыз да, мындай айтканда. Ооба, беде бар, семечка бар. 1,5 гектар семечка, 1 гектар беде. Машалла, мына урматтуу мекендештер. Ишкерлик менен таймас этти азыр. Машалла, чоң балаңыз медреседе илим алып атат. Мына ушундай достор, Алла разы болсун, жеңиш таксыр. Майрамда жакшы тосуңуздар. Силерге рахмат, Алла разы болсун. Тапкан барака пайыз берген болсун. Ушул ким кайсы максат, эмне максатта ушул ихсан кылган болсо, Алла Таала ихсандарын өз жайына кабыл кылмасын.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك الله أكبر рахмат рахмат айтқаныңыздар келсін айтмарек болсын мына ушундай достор мекендештер жалал абадтагы бүгүнкү иш чарабыз бир кыскача мындай айтканда аткарылды десек болот дагы да азыр келе албай калгандарга өзүбүз дагы жеткиришибиз керек анан эртең буюрса уш жергесинде көрүшөбүз рахмат колдоп аткан эли журтубуздан бизден демилгебизге дем күч болгон мекендештерибизден алыста жүрсө дагы аллах таалам берип аткан ырыскысы менен бөлүшкөндөрдөн аллах таалам эки дүйнө ыраазы болсун чоң рахмат сонун ишке себепкер болдуңуздар мына азыр көрдүңүздөр сиздерге көргөзүп аманаттар кимдерге жеткирилгенин баардыгы мындай айтканда тактаана болду рахмат алла ыраазы болсун ассалам алейкум